Саламатсыздарбы кадырман радио угуучулары, Кыргыз радиосунун толкунунда Шашкедеги Дилмаек программасы. Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Касмалы Баялинов атындагы Жаштар жана балдар китепканасынын директору Султангазиева Роза. Биз программабызды жагымдуу ыр менен баштап алалы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманованын аткаруусунда Эстебес Турсуналиевдин «Ынтымагыры». Студияга куш келиптирсиз, саламатсызбы? Чоң рахмат, саламатсыңарбы? Биз бүгүн ушул китепкананын акыбалы, китеп окурмандар, ошол эле китепканада иштеген китепканачылар деги эле бүгүнкү күндө сиздерге ушул жалпы эле республикадагы региондордун китепканаларындагы чогуу кызматта байланышта эмеспи, ошол боюнча сөз кылалы деп чакырдык. Эми азыр бүгүнкү пандемияга байланыштуу баардык билим берүү, баардык эмес, көпчүлүк билим берүү системасы онлайн режиминде билим алып жатышат. Анан эми сиздер дагы бул жагынан алганда билим берүү системасынын бир бутагы катары баалап билебиз. Окурмандардын акыбалы кандай болуп атат? Ошону баштасак, балким сиздерге келген окурмандар сиздерден талап болуп жүрбөсүн, онлайн режимде китеп окуйт элек деген, же кандай акыбалда бүгүнкү күндө окурмандардын акыбалы? Рахмат сурооңузга. Эми жалпы айтканда биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу 1064 китепкана бар. Ошонун ичинде областтыктар, республикалык, улуттук, анан кийин айылдык китепканалар, райондуктардын баары тең ошо камтылат. Негизи ошо пандемия өзгөчө былтыр
былтыркы кичине акыбал оорураак болбоду. Анан кийин ошондо китепканалар кандай десем негизи жакшы жактары дагы, китепкананын күчтүү жактары да билинип калды, жетишпегендери да билинип калды да. Негизи биз деген ушу пандемияга көп китепканалар даяр эмес экенбиз да. Ошо онлайн режиминде балдарды, биздин окурмандарыбызды тейлегенге кичине даярдыгыбыз кичине начарыраак болуп калды эң башында. Бирок ушу китепканачыларга чынын айтканда мындай ыраазычылык айтыш керек. Булар бир заматтын ичине ушу мобилдик өзлөрүнүн баягы бир иштеген ишин башка нукка сала коюшуп, кээ бир китепканаларда интернет жок болгон күнү дагы ошо WhatsApp аркылуу дагы тейлеп атышты, телефон аркылуу да жетиштип атышты да. Анан кийин баягы областтык китепканалар кичине бизде күчтүүрөөк, балдарда баягы интернети бар, каражаттары бар. Ошолор болсо баягы онлайн режиминде баягы окурмандарды тейлегенге үлгүрүп атышты да. Бизде үзгүлтүккө учураган жок десек болот. Үзгүлтүккө учураган жок. Кандай ошо китепканалардын баары жабык турган маалда дагы үйдө болобу, китепканага келип ошо окурмандарды тейлегенге үлгүрүп атышты да. Анан кийин эми биздин Байеленов атындагы китепкананы айткан болсок, биз болсо ошо бир дем алышта бир 2-3 жолу келип, кадимкидей эле ошо китептерди баягы үн менен окуп алып, даярдап алып, анан кийин ошонун баарын баягы эфирге жибергенге ушундай аракет кылып аттык да. Азыр болсо баягы бүт областтык китепканалар болобу, биздин китепкана болобу, азыр бир эң болгон күчүбүздүн баарын тең баягы санарип китептерди онлайн түрүнө оцифровкага күчүбүздүн баарын ошого салып атабыз да. Оцифровка кылбасак, чынын айтканда электрондук китеп кичине бизде азыраак болуп калат экен. Мисалы биз айтсак, бизде 1,5 миллион фондубуз болсо, ошондо бир ашып кетсе бир 10-15 миң эле китеп ошо оцифровкадан өттү да. Бул дагы өзүнүн баягы бир көйгөйлүү маселелердин бирөөсүн айтып кетпесем болбойт. Техниканын жетишпегендиги. Ар бир эле китепканада райондук болобу же областтык болобу жайнаган баягы сканерлер же болбосо мындай бир оборудование деп коет, баягы бир өзүнүн китепти оцифровка кыла турган ошондой нерселерибиз жок эсе болуп калды да көп китепканаларда. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай кичинекей цифра азыраак болуп аткан себеби деле ошо да. Азыр болсо ошо болгон каражатыбызды эл аралык фонддордон дагы сураштырып, азыр ошо сканерлер менен жабдыганга аракет кылып атабыз. Быйыл негизи мына 1-январдан баштап биз жаңы маалыматтык бир бөлүмдү ачтык. Ошол жерге окурмок жок, өзүбүздүн китепканаларыбыз, китепканачыларыбыз өзүнчө бир кабинетти бөлүп туруп, ошо эртеден кечке чейин эле жалаң ошо тиги китепти санариптик түргө өткөрүүгө максат коюшкан. Ошолор азыр иштеп атышат. Демек алар окурмандарды камсыз кылуу үчүн да, камсыз кылуу үчүн. Эми баягы баштаганда биз көбүнчөсү баягы кыргыз тилиндеги адабияттан, өзүбүздүн классиктерибизден, балдар адабияты, анан көп сурала турган окуу китептерди, ошолордун баарын тең баягы санарип түрүнө өткөрүп аткан кезибиз болуп атат. Андан тышкары үндүү китептерди жазганга ошондой бир аракеттерибиз бар. Ар бир областтык китепканага ошо Америка элчилигинин гранты менен биз деген каражат бөлдүрүп, техника алып берип, анан кийин китептерди алып ошо үндүү түрүнө өткөргөнгө, ал көбүнчөсү эми баягы азиз адамдарга арналган долбоор брайл режиминде жазып атасыздарбы? Жок, ал брайл режиминде эмес, баягы үн менен да өзүнүн ушундай программасы бар. Баягы китепти койгондо өзү ошо эркектин үнү менен же аялдын үнү менен эле ошо китепти толугу менен озвучка кылып берет да. Толугу менен. Анан кийин ошону менен дагы кичине баягы фондторубузду толуктап атабыз да. Демек китепканада бүгүнкү күндө бир бүгүнкү азыр дал ушул биз жашап жаткан заманга ылайыкталган иштер жүрүп аткан экен. Роза Калыевна, биз билебиз, ушул 24 жыл бир китепканада жетекчи болуп иштеген Кыргызстанда бир айым сизди. Анан эми бул китепкана боюнча тажрыйба өтө көп, ага чейин китеп палатасында иштедиңиз. Анан бул балдар жана жаштар китепканасы болуп атпайбы? Менин берейин деген суроом, балдар үчүн китепкана болуп аткандан кийин, балдар үчүн жазылган, балдар үчүн алынып келинген, өзүңүз айткандай долбоордун жардамы менен китептер бүгүнкү күндө толук түрдө ошол биздин жаш жеткинчектерди камсыз кыла алабы сиздердин китепкана? Мындай да, баягы фондторубузду айтып көрсөк, мен жана айтып кеткендей, ошо 1,5 миллион фондтун бир 15-20га жетпеген пайызы кыргыз тилиндеги адабият.
Анан калгандары болсо баягы илгери советтик доордо алынган китептер көбүнчөсү ошо маралдык бир 20-30% маралдык жактан эскирген китептер да бар. Биз деген баягы такыр эле ыргытып жибергенден алыспыз. Ал деле биздин тарыхыбыз. Аны деле сураган окурмандарыбыз бар. Ар кандай реферат же болбосо курсовой дипломный жазгандар ошондой бир сөз пайдаланат. Ленин, Сталин, Брежневди деле сурагандар окурмандарыбыз бар да, ошонун баарын биз деле сактап эле келатабыз. Бирок мына жаш окурмандарга, баягы мектеп жашындагы окурмандарга азыр бир чынын айтканда бир эң жакшы бир мезгил келатат деп айта алам да. Могуреки Юсаиддин Оку керемет деген долбоору бар. Булар болсо эң мындай чоң тираждагы китептерди 8000 тиги нускасы менен чыгарган балдар үчүн, 1-4 класстын окурмандары үчүн ошондой китептерди чыгарып атышат. Эң кооз, эң мындай жакшы кагазга заманбап түрүндө тиги чыгарылган китептер болуп атат да. Анан кийин мектеп жашына чейинки балдар үчүн садиковский деп коебузго, ошондой балдарга китеп кичине азыраак чынын айтканда. Азыр балдардын деңгээли да өзгөрүлүп эле кетпедиби? Булар баягы төрөлгөндөн баштап эле кээ бир балдар баягы китепке кызыгып, китепти окуган балдар бар. 5 жашында болобу же 4 жашында болобу. Анан кийин ошондойлорго кыргыз тилинде мындай бир кооз, сүрөттөрү көбүрөөк, тексти азыраак, ошондой китептер азыраак болуп атат да, фонда жетишсиз болуп атат да. Негизи баягы чоң форматтагы китептер болот, ошо кенедей балдар үчүн көлөмү 1,5 метрлик керек болсо китептер ошондой балдарга эң кызыктуу болот да. Баягы сүрөттөрү да чоң, булар барактап, балдарга мындан ачып коюп туруп көрсөткөнгө дагы аябай ылайыктуу да. Мына 100кө жакындап калды мектеп жашына чейинки тарбиялоо курстарды биздин ошо Маданият министрлигинин карамагында китепканаларда ачылган. Азыр детский сад, ясли деген кичине азыраак жетиштүү эмес болуп атпайбы? Анан кийин ошо биздин китепканаларга ушундай бир максат коюлган. Мектеп жашына чейинки балдарды мектепке даярдоо, ушундай бир кичинекей бир курстар болобу, кружоктор болобу, клубтар болобу, ошондойду ачыш керек болуп калды. Анан кийин ошо менен ары бир 50 китепкана болчу. Мына көчөгөнү мурда күнү эле ошо дагы бир 50 китепкана кошулуп атат. Бул мен ойлойм бир китепканалардын бир чоң салымы. Мектеп жашына чейинки балдарды мектепке даярдоо. Бул деген чынын айтканда бир эң чоң максаттардын бири. Бала бакчага барган балдардын деңгээли менен бала бакчага барбаган балдардын деңгээли бирдей болуш керек да. Кээ бир балдар бала бакчадан мектепке келгенде баягы китепти шар окуп, тарсылдап бирдемелерди санап, антип мынтип тыңыраак болот да. Бала бакчага барбаган балдар мектепке келгенде ошо мукурап өзү жүдөп калбасын деп, анан баягы өзүнүн жашташ балдары менен тең болуш үчүн, өзүнүн мындай кандай деп коет, баягы уровенин жоготпош үчүн ошо биздин китепканалар ошо балдарды мектепке даярдоо бир чоң ушундай бир максат, милдет алганбыз да. Отуруп алып эле баягы биз мугалим эмеспиз да чынын айтканда. Анан А, Б, анан кийин 1-2 деп антип эле. Негизи ошо балдарды социализация деп коет. Балдарды мындай бир коомго кошулганда кичине жеңилдик болсун деп, ошолор менен ойноп, ошолорду китеп окуп берип, ошолорду андай бир сүрөттүү багаты. Анан кийин баягы сүрөт тартырып, бирдеме кылып, ошондой бир оюнчуктар менен анан кийин башка балдарга кошуп, ошо балдарды кичине мындай тарбиялаганга аракет кылып атабыз да. Эми мындай чынын айтканда айтып кете турган нерсе, китепканага окурмандар эмне үчүн келишет? Китепкана негизи баягы бир жылуу үй деп коет. Россияда бир жакшы бир долбоор ачылган, библиотека теплый дом депчи. Ошо китепкана жылуу үй деген, жылуу дегени баягы түз айтылган эмес, баягы батарейка коюп же болбосо жылуулукту койгон. Негизи китепканага келгенде өзүнүн үйүнө баргандай болуп, жылуу үйгө баргандай болуп сезиш керек да. Ошол жерден жакшынакай маалымат алыш керек, ошол жерден керек болсо эс алыш керек, ошол жерден баарлаш керек, достору менен кездешиш керек.
баягы кыргыздар биз баягы конокко барганда аябай жакшы көрөт эмеспизби, анан баягы конокко барганда деле мындай бир жакшы аура болсо, жакшы кожоюндарга барсаң, жакшыраак тамагыңды ичсең, жакшынакай бир мындай көңүлдүү болуп отуруп кетсең, баарлашсаң, ошол үйгө баргың келет да. Китепкана деле так ошондой да. Мен ушундай салыштыра берем да, ошо китепканага келгенде өзүнүн үйүнө баргандай болуп, же болбосо жакшы көргөн адамдарыныкына баргандай болуп окурман келиш керек да. Китепкана жылуу болуш керек, таза болуш керек. Эң негизги ошо китепканада иштеген кадрлар окурмандарга жакшы мамиле кылыш керек. Ошо бүгүн келсе, эртең дагы келе тургандай кылыш керек да. Ай, тийбе, отурба, баспа деп анда мындай бир. Анда окурманды жоготуп алат, баспа турба дегенде. Негизгиси жылуу мамиле. Жылуу мамиле кылыш керек да. Түшүндүрө билүү, китепканачынын өзүнүн этикасы болуш керек менимче китепканачылар. Талабын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Сураган китеби жок болуп калса, ошого бир башка бир материалдардан карап, башка китептерден карап, ошо окурманга мындай бир издеген нерсесин таап бергенге аракет кылышыбыз керек да. Баягы кадр маселеси деле бизде Кыргызстанда чынын айтканда оорураак. Жалгыз биздин Бишкек гуманитардык университет деле китепканачыларды даярдайт. Ошол Кыргызстан боюнча кадрлар жетишпейт. Азыр китепканачыларды баягы штучный товар деп коебуз да. Китепканачыны өзгөчө каталогизатор деп коет, библиограф дегендерди табыш азыр оорураак. Ошон үчүн баягы жашы өтүп калган китепканачыларды дагы бизден бапестеп окуюшу кетип калбасын. Болгон таалимин, ошо болгон билимин, тажрыйбасын пайдаланып калалы деп ошо жашы өтүп калган адамдарды деле биз кармап отурабыз да. Булар керек кадрлар. Жаштар негизи китепканага азыр келбей калды да. Эми ал жерде менимче объективдүү, субъективдүү себептер болуш керек. Бул жерде айлык маянадагы анысы деле бар. Анан кийин бүгүнкү күндө ошол окууну окуш үчүн дагы атайын контракттык системада окуп аткандан кийин ал жагы анан келип иштегенден кийин ушул контракт системаны актай алдыбы, анан бүгүнкү жашоо турмушка байланыштуу азыр сиз өзүңүз айткандай азыркы балдар мындай бир көптү билген, көптү түшүнгөн заман болуп атпайбы? Анан ошондон да улам болуш керек. Бирок ошентсе дагы сиздердин китепкана менин ушул окурман журтту азыр эми баягы ааламдаштыруу техниканын заманы болуп атпайбы? Анан ушул сиздердин китепканага барган окурмандардын жакшы пикиринен улам сиздердин эмгекти айткым келип турат. Мындан бир 3-4 жыл мурда мен өзүмдүн ушул көзүм менен көргөн нерсе, ушул региондордогу китепканачыларды алып келип, анан ошо сиздердин чоң залда ошо китепканачылар менен баарлашып, борбордогу китепканачылар менен айылдык китепканачылардын тажрыйбасын алмаштырып, анан бүгүнкү заманга ылайыктуу тейлөө системасын уюштуруу, бүгүнкү күндөгү компьютеризацияга ылайыктап бир чоң тренингтерди өткөнүңүз мага бир өзгөчө таасир калтырды. Анан сырттан дагы меймандарды чакырып. Эми бул көргөн нерсенин негизинде берейин деген суроом, региондорду дагы камсыз кылабыз, региондорду да деп жатасыздар. Региондогу ушул китепканалардын акыбалы дагы менимче маалым болуш керек сизге. Эми мындай айтканда биздин областтык китепканалардын баары тең эле азыр күчтүү китепканалар да. Көбүнчөсү ошолордун баары тең эле баягы долбоорлор менен иштегенди үйрөнүп алышкан. Ар бири. Анан ар кандай каражаттарды тияктан тартып, бияктан тартып ушундай бир аракет кылып иштеп атышат да. Биз болсо баягы илгертен баштап эле ошо баягы долбоорду жазганды үйрөнүп алганбыз. Анан кийин баягы өзүбүз тренингтерди өткөрүп, региондорго чыгып, аларды да үйрөткөнгө аракет кылганбыз. Баягы илгери Сорос фондунан баштап. Анан кийин азыр күчтүү кадрлар бар, областтык китепканалар чынын айтканда аябай эле күчтүү. Ош областтык болобу, Нарындык болобу, Көлдүк болобу, баягы мындай күчтүү кадрларда бир эң эле баягы жетишпегендиги баягы биздики стажировка же болбосо тажрыйба алмашуу деген кичине мындай каражат жетишпегендигинен болуп атат да. Баягы мен райондук же болбосо айылдык китепканаларды эч качан күнөө эле албайм. Булар салыштыра турган нерсеси жок болуп атат да. Башка китепкананын үлгүлөрүн көрбөй атат, ошолордун тажрыйбасын көрө албай атышат да. Ошолор баары тең келип, тренингтерден өтүп, семинарлардан өтүп, анан кийин баягы өзүнүн жумушун салыштырып көрсө, ар бири ойлойт мен эң эле жакшы иштеп атам деп. Бирок керек болсо Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдүн китепканаларын дагы көрүп, биз деле ошентип эле
үйрөнгөнбүз да. Баягы илгери жаңы ошо китепканага келип иштей баштаганда Данияга, Копенгагенге барып, өзүм ошо датский королеванын грантын утуп алып ошол жака баргам да. Анан кийин баары ошондо балдар китепканаларын көрүп алып, ушунчалык таң калдым. Балдар ушунчалык өзүн кенен сезет экен китепканада. Кааласа ошол жерде велосипед тээп жүргөн, роликовый коньки тээп жүрүшөт. Ошол жерден чырылдашып, баягы ар кандай селкинчек тепкендери да бар экен. Оончук жайнаган, чоң апалары менен же болбосо ата энеси менен келип кенен кесирип отуруп телевизор көргөндөрү көрүп атат, оончук ойногондор ойноп атат, китеп окуган окуп атат. Ата энелери компьютерде отуруп алып иштеп отурганда балдары болсо ошол эле мезгилде баягы оюнчуктар менен китеп карап, бири-бири менен жулмалашып антип минтип алып, айгой деген киши жок экен. Ошону көрүп алып туруп, келерим менен эле балдар бөлүмүн уюштурушум керек деп, анан кийин баягы бошотуп бир 2 залды, анан кийин ошо балалык деген бөлмөнү ачканбыз да. Бир жагы баягы игровой зал деп коебуз, экинчи жагы болсо окуй турган мүмкүнчүлүк шарт түзүп берген. Анан кийин ошону көргөн сайын өзүм да сүйүнөм да. Ошо балдар келип биягынан китеп да окушат, кааласа жерге жатып, кааласа диванга оонап алып, керек болсо ошол жактан уктап деле калышат. Шарттарды түшкөнгө аракет кылдык да. Ходунок, бегунок дегенде жаңы баса баштаган балдар үчүн бар, бешигибиз деле бар, горшокторубузга чейин бар. Анан кийин библионяня деген ушундай ошондо канча айдан баштап барса болот? 1 жаштан өткөндөн кийин каалаган нулевой деп коебуз. Жаңы төрөлгөн балдар менен деле келе беришет да. Аураны көрсөтүп, анан кийин балдарды көндүрүш керек да. Ошо ата энелерге мен аябай ыраазымын да, ошо балдарын өзгөчө аталарга, ошо балдарын ээрчитип келип, ошол жерден шахмат ойногондору бар, бирөөлөр болсо китеп окуп бергендери бар. Анан кийин ошо китеп текчелердеги китептерди көрүп алып, бала өзү каалаганын тандап, тигини барактап, муну барактап, өзү каалаган китепти тандап алса, экинчи жолу бул бала баягы китепке кызыгуусу арта берет да. Анан кийин баягы үйдө болгон китепти мына окуп боркине, окуйсуң дегенде туура эмес да. Бала өзүнүн каалаганын караш керек да. Биринчи сүрөтүнөн карап баягы китеп менен таанышат. Майда балдар сүрөткө көбүрөөк кызыгат го, китептин сүрөтүнө. Сүрөтүн карайт. Анан кийин ошо сүрөтүн карап атканда китепканачы же болбосо ата эне мына көрдүңбү боорукене, боорукем момунтип сүйлөп атат, боорукем болсо качып баратат, тигиби деп ушундай бир кызыктырып айтып берип турса, бала китепке кызыгуусу жакшы эле. Эми ушул суроону берейин деп турдум эле. Ушул китепканага балдарды кантип тартыш керек? Балдарды мисалы үчүн ата эне кантип ошого китепканага барууга мажбурлоосуз эле мындай жол көрсөтүш керек дегенди ойлоп турдум. Биринчи ошо кызыктырыш керек деп ойлойм да. Эми чын айтканда кичинекей мына жаңы эле баягы төрөлгөндөн баштап эле ошо караш керек деп. Мен ошо айылдык китепканачыларга деле канча жолу кайрылып айттым да. Эми жалаң эле баягы китепкананын имараттын ичинде отура бербей, китепкананын сырт жагына да чыгыш керек да. Мисалы гезит болобу, журнал болобу, китеби болобу, үйүнө баратканда бир чоң апаларга, чоң аталарга бир китеп гезиттерди таштай кетсе болот. Кетип баратканда, эртең келатканда алып кетем деп. Же болбосо тиги жаш балалуу келиндер бар. Алар эми чынын айтканда айылда жумушу көп, бирок ошо бала менен отурганда, эмизип отурганда деле китепти барактап, бир китептерди карап антип минтип отуруп калса, мен ойлойм ал пайдасы аябай эле көп эле го депчи. Жаш келиндерге ар кандай баягы баланы кандай багыш керек, кандай балдарга кандай тарбия бериш керек деген ошондой китептер бар, ошондой көрсөтсө. Фермерлер болсо же болбосо огородуна бир фасоль же картошка эгип аткандарга ошондой бир китептер бар, ар кандай бир зыяндуу нерселерди же болбосо удобрение жөнүндө бирдемелерди таштап кетип туруш керек да, эринбеш керек да. Ошондой ыкмалар менен китепканага окурманды каалагандай нерсе менен тарта бериш керек да. Ошо чоң аталар биздин китепканага, мисалы эми балдар жаштар китепканасы, пенсионерлер аябай көп келишет. Гезиттерди окуганга атайлап келишет да. Анан кээде мага таарынчын айтып калат, ошо бизге кыйын эле 3-этажга ошо тиги мезгилдүү басмалар бөлүмү ушака ачылып калганда имаратыбыз жетишпейт. Анан ошо бизди Роза ылдыйраак бир жерге түшүрүп берсең болот, бизге кыйналат экенбиз деп. Этажга чыкканга деп. Анан
кийин ошо пандемия убагында бүт гезиттердин баарын тең биринчи этажга жана залманасыбыз бар, ошол жерге жайып койдук. Каалаган убагында тиги үйдө жака чыгып отурбай ошол жерге келип, креслолорду, столдорду, тигулардын баарын коюп койдук да, каалаган убакта келип ошону карап турушчу да. Анан кийин андан тышкары болсо бізде компьютердик курс бар. Бекер компьютердик курстар биз чынын айтканда эң башында баягы студенттер үчүн, жаңы келип окуй баштаган жаштар үчүн же болбосо мектеп окуучулары үчүн деп ачканбыз. Бир 20га жакын ноутбук алдык, жакшы бир специалистибиз бар, ошо компьютерный грамотность деп, керек болсо ошо компьютерди сайгандан баштап кайсы Word болобу же болбосо Excel болобу, ошолордун баарын үйрөтсө депчи. Жаштар азыр бизге караганда кыйыныраак болот экен. Алар ошо жаштар азыраак келет. Бизге көбүнчөсү пенсионерлер келе башташты да. Ошо жаш балдарын эчитип келген чоң апалар, чоң аталар, өздөрү дагы китепке кызыгуусу. Анан кийин ошо компьютер курска жалаң пенсионерлер жазыла башташты да. Анан кийин биз айттык, мейли ошолорго деле пайдалуу да. Бири-бири менен баарлашканга, кат алышканга деле керек экен, электронный почта дегенди үйрөнүшөт экен. Азыр болсо телефондо мобилдик приложенияларды үйрөтүп атабыз. Сатып алуу, акчасы жок, тияка котормой, бияка котормой дегендейдин баарын тең ошо мобилдик. Мен элементардуу эле такси чакырганды билбеген көп убайгандарды көрүп атам. Ошо мобилдик приложенияларды азыр ошону үйрөтүп атабыз да. Анан кийин эми келечекте мен ойлоп атам, ошо налогдор кандай төлөө, же болбосо соцфондду кандай төлөш керек, ошондой бир дагы бир курстарды, мобилдик услугаларды атпайбы? Мобилдик услугалардын баарын тең эле ошондойго биз үйрөнүшүбүз керек да. Өзүбүз жетишкен ийгилик экен бул. Өзүбүз да үйрөнүшүбүз керек, и башкаларга ошо үйрөнгөнүбүздү үйрөтүшүбүз керек деп мен ойлойм да. Америкага да барып көрдүм, башка өлкөлөргө да барып көрдүм. Китепканада керек болсо туулган күндү деле ошол жактан өткөрүшөт экен. Ата бабаларынын тарыхын ошо китепканадан табат экен. Архив китепканада болот экен да булардачы. Керек болсо ошо эми баягы акыркы жолго узатуу дагы эле ошо китепканада өтөт экен да. Чет элде ошо Америкадан ошондой нерсени көрүп аябай таң калдык да. Баягы комната прощаний деп жасап коюшуптур. Ошол мен ойлойм да, эми биз деле ошо бара акырындап ошондой нерсеге жетет болушубуз керек депчи. Архив дегенде мен ошо ата энемдин тарыхын билгим келет. Же болбосо чоң атам согушка барганда кайсы жерге барды, эмне болду, кайсы жылы иштей баштады дегендердин баары тең келет. Архивде эмес, китепканада болот экен да. Ошонун баарына тең мен ойлойм, эми бир күнү барат болушубуз керек деп элечи, бара деп. Өзгөрүшү балким ошого алып барат болуш керек. Эми канча жылдан бери, мына 30 жылдан бери жашырган эмне элдин пейли кетип атпайбы? Азыр мына адеп ахлак жылында биздин китепканачылардын астында бир эң чоң бир маселелер турат, ушундай бир чоң максаттар турат. Биз деген ошо жаш окурмандарыбыздан баштап тарбиялашыбыз керек да. Жакшыраак мындай бир таза китептерди, тарбияла турган китептерди тартуулап, ошо балдарга кандай мамиле кылыш керек, ошо керек болсо этика боюнча сабактарды өтүшүбүз керек. Улуулар менен кандай сүйлөшүш керек, кичүүлөр менен кандай мамиле кылып түзүш керек, бири-бири менен достор менен кандай мамиле түзүш керек, керек болсо баягы рэкет, аны буну дегендердин баарын тең, чынын айтканда ошонун баарын тең китепкана өзүнө камтыш керек да. Бизге кээ бир адамдар таң калган, публичные библиотеки против туберкулеза деген долбоор жазганбыз. Китепкана болгондон кийин силерге эмне керек бар аны депчи. Бирок биз китепкана маалымат тарката турган организациябыз да. Мекеме. Ошондой мекеме болгондон кийин биз деген керек болсо окурмандар келгенде туберкулез жөнүндө маалыматты ошо балдарга таркатып беришибиз керек. Бүгүнкү пандемия күнүндө деле эмне үчүн болбосун маалыматты таратып, эмне үчүн ошол чыгып аткан вакциналар боюнча азыркы күндө кандай сактануунун этикасы, гигиенаны кандай кармаш керек, барган окурмандарга бул жеткирсе эч зыяны жок менимче. Да, өзгөчө айылда бул маданий жалгыз, чын айтканда бекер маданий очок. Клубтар, кинотеатрлар кээ бир айылдарда бар да, эми алар кино келсе ачылат, концерт келсе ачылат, көп убакта жабык туруп калышы деле мүмкүн. А китепкана дайым эле ачык. Дайым ачык. Мектеп китепканалары бар,
бирок мектептин режиминде иштешет да аларчы. Мектеп иштесе иштейт, мектеп жабылса жабылат. Биздин могуреки өзүбүздүн китепканалар, маданият тиги тармагында китепканалар, булар дем алыш күнү болобу, кандай күнү болобу, эс алуу жок. Ошо эс алуу жок. Ошо биз деген режимге кирип алып иштеп, ушундай өзүбүздүн пайдабызды бергенге аракет кылып атабыз. Дагы бир суроо, Роза Калыевна, бул пандемия учурунда бизге психологдордун өтө керек экендигин, биз психологдор менен иштебегендигибизди, психолог деген ким деген боло тургандыгы жөнүндө, кандай адис боло тургандыгы жөнүндө түшүнүгүбүз жок экендигин дагы өзүбүз байкадык да. Анан балдар үчүн ушул психологиялык жактан калыптандыруусуна көмөк көрсөтө турган китептер жетиштүүбү азыркы учурда? Азыр кыргыз тилинде чынын айтканда жок эсе. Кыргыз тилинде жок эсе. Эми баягы бизде штаттык өзүбүздүн тиги расписаниябызды түзүп антиминтип атканда сөзсүз ошо суранабыз да. Ошо бизге психолог киргизип бергиле. Китепканаларга керек, көп китепканалар, мисалы биздин Байеленовка китепканада эле майып балдар менен иштейбиз да, майып адамдар менен иштейбиз. Ал жерге сөзсүз психолог керек. Мисалы ошо майып балдардын ата-энелери менен аларга бир кандай десем психологдун бир жардамы керек, суроо талаптары болот, кеңештери керек болот. Ошондой категориядагы балдар чынын айтканда жашаш, тарбиялаш кыйын эле да ата-энеге. Анан кийин биз уже канча жылдан бери 20 жылдай болуп калды ошондой категория балдар менен иштеп атабыз. Өзүбүз кадимкидей камкор деген бөлүмдү ачканбыз. Пандусту кадимкидей жазап, ошо балдарга шарт түзгөнбүз да, азиз балдар үчүн ошо брайль китептерди, аудио китептерди топтодук. Өзүнчө бөлмөгө мындай бир жакшынакай эмеректерди койдук, кызыктыра турган нерселердин баарын тең. Анан кийин ошо жерге ата-энелер менен келишет. Биздин балдар бир кээде 15 келет, кээде 20 келип калат, кээде 5-6 эле келип калат. Эми шартына жараша бирок келишет. Ошолор менен баягы арт терапия деп коюп сүрөт тартышат, хореотерапия деп кичине бийлетип, ырдатып аларды, библиотерапия деп коюп алып кетиш керек да силерге келгенден кийин. Библиотерапия деп коебуз, аяктап ошо китеп окуп беребиз ошо балдарга. Китептин каармандары менен кичинекей мындай бир спектакль сыяктуу ролдорду таратып берип, антип минтип ошо балдарды кичине кызыктырып, ата-энелер ушундай ыраазы болушат да бизгечи. Бизде эми День инвалидов деле эстеп калышат. Биз болсо бирден башта бир сөзсүз ошондой бир өзүбүздүн курстарыбыз бар да. Бизге кадимкидей бир туугандай эле болуп калышты. Кепкенедей чагында келгендир. Азыр керек болсо алды бир 27лерге келип калды. Ошо майып балдардан. Бирок деңгээли кичинекей баладай болуп калган балдарда Аларга көңүл эле керек. Аларга көңүл керек экен да. Ата-энелерге керек болсо ошо биз психологду аябай ыраазыбыз. Бир Ольга Николаевна деген бир благотворительный бир фонддо иштеген бир аял экен. Ошол жөн эле бекер келип, ошо бир сабакты өтүп берет, ата-энелер менен сүйлөшүп антип. Анан кийин бир-эки жолу юристти чакырып бердик, потому что юристти дагы ар кандай бир суроо талаптары болот экен. Льготалары, укуктары жөнүндө, льготалары жөнүндө. Ошо алып кетишет экен да. Анан мен ойлойм да, ошо ар бир китепканада ар кандай категорияда окурмандар келет да, улуулар келет, кичүүлөр келет, майыптар келет. Ошондо психолог сөзсүз керек экен. Керек болсо жөнөкөй окурман деле мектепте кичине мындай бир кыйынчылыктарды тартып аткан балдар, кыздар болуп калышы мүмкүн. Ата-энесине айта албай турган нерселер болот, мугалимине айта албай турган нерселер болот. Психолог менен мындай бир баарлашып сүйлөшүп антип менткенде ичинде көйгөйүн айтып антип минтип алса балдар жеңилдеп калат да. Эмне үчүн жана балдардын суицид анып дегендер болуп атканы мен ойлойм да, балдар бир түшүнүк таба албай калды да. Жооп таба албай калышты. Ата-энесинен да колдоо көргөн жок, мугалимдеринен да колдоо көрө албай калгандар. Ошондой кадамга барып аткандары мен чынын айтканда өзүмдү аябай жүрөгүмдү оорута турган нерсе да. Ар бир балага эле психолог байлануу эмес да. Мектептерде бардыр, бирок жетиштүү эмес да. Берген суроодой эле психолог менен бирге эле ушул психологиялык бир маалыматтарды алып өзүнө бир таасир тийгизе турган, кеп кеңеш бере турган китептердин жоктугун көбүрөөк байкайм да. Кыргыз тилинде жок. Чоң адамдар үчүн деле бул китеп керек.
мисалы үчүн ошол эле чоң адам баласынын тилин таппай аткан учур болот, же ошол мугалим бир окуучунун тилин таба албай аткан учур болот. Мындай учур көп эле кездешип атпайбы сиз айткандай. Китепкананын дагы бир артыкчылыгы бул шаарыбыздын чекесиндеги жыл массив деп коебуз го, жаңы чакан түшкөн айылдар менен, ушул айылдардагы китепканалар менен иштешүү жолго коюлгандыгы. Анан деги эле китепканага тартуу үчүн ушул жыл массивдеги китепканачылар деле, борбордогу китепканачылар деле мектептер менен иштешүү жолго коюлганбы сиздерде? Бизде мындай да ошо былтыр эле болбой калды, ошо пандемия кичине себеп болуп калды. 7-8 жыл болуп калды. Китеп кербени деген акциябыз бар. Китеп кербени деп ошо бүт областтык китепканалардын баарына тең жайылган. Бул Америка элчилигинин колдоосу менен ошо китеп кербени дегенибиз өзүбүздүн китепканадан өткөрүп, баягы китеп майрамда кадимкидей эле ошо балдарды чогултуп, ошо китепкананын мүмкүнчүлүгүн көрсөтүшүбүз керек да, жакшы жактарын көрсөтүшүбүз керек, кызыктырышыбыз керек. Анан кийин биз болсо өзүбүзгө ошо жыл массивдерди, жаңы конуштарды тандап алганбыз. Ошо жылда 5 жаңы конушка барабыз да. Мисалы апрелде башталат, 23 апрелде, мына азыр аябай кербенибиз 23 апрелде эл аралык китеп күнүндө баштайбыз. Азыр кызуу даярдык көрүп аткан. Эл аралык китеп күнү менимче 23 апрель. 23 апрелде Муреки Курманжандаткан эстелигинин жанында, ошо площадьта, аянтчада биз деген өзүбүздүн китепкананын бүт китеп көргөзмөлөрүн, оюн зоокторун, ар кандай мастер-класстарыбызды алып алып туруп, анан кийин буга болсо бүт эл аралык фонддордун баарын тең чакырып, алар дагы өзлөрүнүн каражаттарын кошот, ошо өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт, өзлөрүнүн долбоорлорун же болбосо баягы иштеп аткан программаларын, ошолордун баарын тең ошол жактан сөзсүз көрсөтүшөт. Буларчы сөзсүз көрсөтүшөт. Ошо канцтовар жагынан болобу, же болбосо баягы балдарга белек бекчек, бекче китеп, анын булардын баарын тең ошо көбүнчөсү ошо USAID эл аралык фонду, Америка элчилиги, мына быйыл DVV International да ошо бизге кошулуп антемен деп аташат да. Анан кийин ошол майрамды өткөргөндөн кийин май айынан баштап жай бою биз деген ошо жаңы конуштарга ар бир айда бир 2 жолудан тиги конушка барабыз, Дордой жакка барабыз, тиги Өдө жакка барабыз, Ала тоосуна барабыз, жыл бир 5-6 конушка сөзсүз барабыз да. Ошол жерден мектептен аянтчасы болобу, же болбосо айыл өкмөттүн астына болобу, өзүбүздүн китепканага болгон балдардын кызыгуусунда болуп аткан ишчара. Столдарыбыздын баарын көтөрүп барып ошол жерге ишилип баягы китепкана жөнүндө айтып беребиз да. Так ошондой эле областтык китепканаларга мен ушундай ыраазымын. Китепкана жок жерлерге барышат. Алыс райондорго барышат. Тети суу самырдын тим эле башында бир айылдарга Борки Чүй областтык китепкана алып барып, ошол жерге өзлөрүнүн китеп көргөзмөлөрүн, майрамдарын өткөрүп беришет да, концерти менен кошо. Чынын айтканда, баягы китеп майрамы кадимкидей майрам болуш керек да, майрамдай болуш керек да. Роза Калыевна, азыр биз музыкалык тыныгуу жасап алалы. Таланттуу ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеевдин аткаруусунда Кожокмот Абдыралиевдин Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган Көңүл оту ырыныгалы. Көргөндей адатың бар күлүп коймой, көңүлдүн бир билгени билип коймой, билинбес канжар барбы кирпигиңде, билдирбей жүрөк үчүн билип коймой. Жолукканда жоруң бар күлүп коймой, жуалгырай ойлогонду билип коймой, бөлүнүп узап кетсең мен турамын, бөлөктү капарма илип койбой.
ашике өтүп кетсең күлүп жаным, балбылдап карегиңден бийлик жаным, байланып кумар болсу сенде калдың эй. Мен кетем сезимдерге бүлүк салып, жылдыздай алтын казып үмүт жанып, жылмайган күлгөнүңдү сүйүп калып, өзүңдөн туттандырып алдым окшойт эй. Өчмөгөн көңүл отун бийик жагып, өзүңдөн туттандырып алдым окшойт эй. Өчмөгөн көңүл отун бийик жагып. Роза Калыевна, бул китепканалардын бүгүнкү күндөгү акыбалы болуп атат. Анан жогоруда да айтып өттүңүз, ушул грант долбоорлор менен иштешебиз деп. Анан биз билгенден сиздердин китепкана немецтик компаниялар менен долбоор түзүп, анан Американын элчилиги менен келишимдик негизде ушул бир китепкананы жакшыртуу максатында иш алып барганыңыздар. Биз билгенден Германия бул Кыргызстан менен ушул билим берүү тармагында гана ушул келишимди калтыргандыгын эстеп атам да. Анан сиздерге булардан ушул китептерди алып берүү жагынан жардам көрсөтүү максатында долбоорду иштешеби же башка дагы бир көмөк көрсөтүшөбү? Эми эң акыркы биздин долбоорлордун бири, мен ойлойм, эң жакшы бир нерсе башталып атат да. DVV International деген немец элдик университеттердин бир ассоциациясы экен. Ошолор жакшы каражаттарды бөлүп берип, 10 китепканага 10 стол, 20 стул, Panasonic камера, телевизор, компьютердик техника, ноутбук, принтер, проектор, анпуну дегендердин баарын тең алып беришти да. Анан кийин бунун максаты эмне? Ар бир китепканада клубтук ишти жандандырыш керек да. Жалгыз эле китепкананы берип коюп, кайта китепти алып коюп берип коюп эле антип отургандан эмес, ошо китепкана деген бир маданий ожок болсо деп. Биздин китепканада биз деген Инежип деген студияны ачтык. 7-8 швейный машинка, эң бир самый бир современный модельный швейный машинкаларды алдык, өтүктөй турган столдору менен кошо алдык, үтүктөрү менен. Ошо биз деген эң биринчи баштаганда эле ошо майып балдар кыздар менен баштадык. Ошолорго швейное моделирование, конструирование деп коет экен, ишин үйрөттүк да. Буга эми сиздердин ошол помещение деп коесуз, жетиштүү? Ошо кичине жетиштүү эмес болуп атат, тарыраак болуп атат, бирок ошону тияка жылдырышып, бияка жылдырышып, антип иш кылып баштадык да. Ошо эң биринчи эле курсубузга бир 10 чакты балдар кыздар келишти. Биз ойлоп атканбыз, жалаң эле кыздар эле келет болуш керек десек, балдар да келишти. Үйрөнүү үчүн. Анан ошо швейный машинкаларды алдык. Мисалы, башка китепканалар болсо, башка жак башка нерсени баштап атышат. Гүл өстүрүү боюнча башталгандар бар, же болбосо тамак жасаганды, ошол долбоордун негизинде. Ар бир ошо китепкана өзүнүн бир жолун тандап алышты. Клуб иши деп коет да. Ойлоп кетип атам, Роза Калыевна, бул чет элдик китепканалардын үлгүсүн, формасын алып келип аткан экенсиздер. Ооба. Анткени жогоруда Америкага барганда өзүңүз айттыңыз го, тажрыйба көргөнүңүздүчү. Анан ойлоп салыштырып отурсам, азыр демек биз ошол чет элдик китепканалардын үлгүсүн алып, ошо билим, ошо китеп окуу менен бирге эле дагы бир кеңейтилген үлгүнү окурмандарды тартуу максатында. Биз эми швейное дело деп коебуз, эми тикмечилерди
даярдоо деп деле айтса болот да. Биз деген баягы жардам бергибиз келип атат да. Лакылуу же бекерби ошондо? Баары эле бекер. Швейный бир жерлерге завод, фабрикалар бар да. Ошол жерге барып иштейин дегендер бар да. А бирок тикме ишин билбегендер бар. Ошолор келип үйрөнүшөт. Бул жаңылык экен башкача. Жаштар болсо, жаш кыз балдар болсо, чынын айтканда бирдемени тигип алгысы керек болсо, кийимди реставрациялоо деле бир оңдоп түзөп бирдеме кылганды деле билбегендер бар да. Ошолор келет. Анан кийин ошо азыр кайта группа топтолуп атат. Дагы кандай группа болуп кетет. Аны биз чынын айтканда китепканада тикмечилер деле жок экен. Биз деген ошо бир мастерди жалдадык, ошо гранттын эсебинен. Ошол мастер келип анан кийин ошо окуу сабактарын бир ай өтүп берди да. Бул эми китепканадагы бир заманбап үлгүнү көрсөтүү үчүн жаңылануу экен. Ал эми сиздердеги бүгүнкү күндөгү китептердин жетишпегендиги туурасында сөз кылбадыңызбы? Илгерки китептерди тарых катары сактайбыз деп. Ушул гранттык негизде китептер келеби же сиздер китеп палатасы менен элештиришүү менен жаңыланган китептерди алып турасыздарбы? Китеп палатасынан сөзсүз келе турган өзүнүн экземплярлары бар. Бир эле китептен алып турабыз да. Ошондой өзүнүн закону бар. Закон об обязательном экземпляре деген. Ошонун законунун эмесинде рамкасында ошо ар бир түшкөн китептен бир эле китепти алабыз. А бир китеп биздин окурмандар үчүн чынын айтканда жетиштүү эмес да. Бир күнүн ичинде бир 1000ге жакын окурман келсе, анан кийин эле бир китепти кимисине жеткире алабыз. Анан ошон үчүн анан кийин биз каражат чынын азыр пока бөлүнбөй атат да, баягы сатып алганга. Биздин көп классик жазуучулардын китептери кайта басылып чыкпай аткан мезгилде болуп атпайбы? Азыр бул басма иши элдин колуна өтүп кеткен да. Биздин жеке ишкерликке өтүп кеткен. Жеке ишкерликтер болсо, алар акча табуун менен эле алектенишет да. Алар кайсы китеп ушул китеп өтүп кетет деп, мазмунун деле кереги жок. Чынын айтканда кээде бир аябай начар чыккан китептер, начар кагазга басылган же болбосо мазмунун биз сөзсүз карайбыз да. Мазмун эмне, ичинде эмне жазылган, балдар үчүн ылайыктуу эмеспи же ылайыктуубу депчи. Анан ошондо кээ бир китептер болот, өзүм көрүп алып кадимкидей зээним кейит да. Жүрөгүм ооруйт. Сүрөттөрүн бир чети жаш балдардыкы болсо сүрөттөрүн карайбыз. Ошо бир балдардын кебетелерин аябай начар кылып тартып койгондор бар. Эптеп септеп эле тиги жомок тартса эле сөзсүз кыргыз чал жамаачы чапан кийиш керек, кыйшайган калпак кийиш керек же болбосо жыртылган өтүк кийиш керек, кебетесин бузуп түрүн суук кылып тартып койгондор болот да. Мен ошону көрүп алып ойлой берем да, эми баягы илгеркиден биз өтүшүбүз керек да. Андай чалдар жок да азыр. Анан кийин биздин азыркы заманды чагылдырган китептер аз болуп атат да. Көп эле жазуучулар жомокко оңойго салышат да. Мурунку замандагыларды жазып эле антип минтип эле жомок менен эле чыгып кетем деп. Азыр балдарга эмне керек? Азыркы заманды чагылдырган китеп керек болуп атат да. Бүгүнкү доордо балдардын ою такыр башкача да. Бүгүнкү заман кандай болуп атат, кандай жашаш керек, бири-бири менен кандай мамиле түзүш керек, азыркы коомдо кандай өзүн алып жүрүш керек, ушундай китептер керек болуп атат да. Акын жазуучулар менен иштешүү барбы? Балдардын жазуучуларын менен иштешүү барбы? Сөзсүз да. Бирок ал жазуучулардан эле мен түшүнөм. Баягы жазуучуларды азыр колдогон орган жок болуп атпайбы? Буларга акча каражат бөлүнбөйт. Поддержка авторов деп коет. Авторларды колдоо жок эсе болуп атпайбы? Бул жакшы бир китеп жазган күнү дагы өзүнүн акчасына, өзүнүн каражатына барып туруп ошо чыгарыш керек болуп калат да. Анан кийин азыркы китептердин баары эле 300 нуска, эң ашып кетсе 500 нуска, 200 нуска менен ушундай чыгарып атышпай акчага
тиешелүү болуп атат да, ошонун баары тең эле сиздердин байланыш. тажрыйба боюнча балдар кандай китептерди көбүрөөк сурашат? Басым азыркы күндө кандай китептерге? Азыркы балдардын талабы такыр бир башкача да. Мен өзүм да таң калам да. Булар көбүнчөсү ушу энциклопедияларды аябай көп сурашат, словарьларды сурашат. Мисалы планета жөнүндө бир ар кандай бир китептерди окугусу келет, же болбосо автомобилдер жөнүндө окуусу, динозаврлар жөнүндө окуусу келет, же болбосо котормо китеп деген бизде азыр жок эсеп болуп атпайбы? Башка өлкөлөрдүн авторлорунун китептерин которуп чыгарган азыр авторлор жок болуп атпайбы, жок эсе болуп атпайбы? Эмне үчүн Россиянын авторлору, Украинаныкы болобу, Грузияныкы болобу, же болбосо Казакстандыкы болобу, ошолордун балдары эмнени окуп атышат? Ошолордун авторлорунун китептери эмне үчүн бизге келип чыгарылбайт? Биз деген момундай Кыргызстан чөйрөсүндө эле жүрүп калды да, биздин балдарчы алыс кете албай эле. Башкалар менен да салыштырып, башка авторлордун китептерин да окуш керек да. Балким интернетке көбүрөөк басым жасап аткан ошонун аны биз деле ошону ойлонуштуруп антип мынтип атабыз да. Баягы интернет деген бар. Интернеттен каалаган нерсени тагып алса болот депчи. Бирок баягы мүмкүнчүлүктөрү баарыныкы эле бирдей эмес да. Китептин энергиясы такыр башка темпте. Биз азыр эми баягы китепканалар, өзүбүздүн китепкана коомубуз бар. Бир чоң бир долбоор даярдап атабыз. Негизи бир жакшы бир максат коюп атабыз. Единый читательский билет деп орусча айтылганда. Бул деген бирдик окурман китеби. Кыргызстандын баардыгы тең баягы интернет аркылуу байланыш керек да. Интернет нарындын тогуз торосу болобу, же болбосо тиги көлдүн түбүнүн түбү болобу, же болбосо кандай болсо дагы ошонун баары тең эле интернетке байланыштуу болуп атат да. Ошондой болсо, мисалы Баткендеги окурман баягы өзүнүн окурман издеген китебин, окурман китеби менен интернет аркылуу биздин китепкананын фондуна да кире алат, улуттук китепкананын фондуна да кире алат. Каалаган китебин кайсы жерде болсо дагы ошо электрондук түрүн таап алыш керек да. Ошондой нерсени баягы бир космоста жүргөндөй болуп атабыз азыр өзүбүз деле, чынын айтканда. Бул кандай болуп калат деп. Кандай болот? Бирок биз ошондойго барышыбыз керек сөзсүз. Жана единый читательский билет дегени бул деген жөнөкөй эле бир кагаз читательский билетти жазып коюп эле таркатып бергенден эмес. Бул деген аябай чоң бир каражатты талап кыла турган долбоор. Ар бир китепкана интернет менен байланыш керек. Ошондо ар бир айылды китепканадагы адам келип туруп каалаган китебин таба алат да. Ошондо мен ойлойм дейм, сырттан окуган студенттер бар, же болбосо көп эмгекти талап кыла турган, көп күч жумшай турган, эмгекти көп каражат, анан да көп каражатты жумшай турган. Бирок жыйынтыгы сөзсүз ошого барабыз биз деген. Сөзсүз ошого бара турган нерсе да. Анан кийин мен ойлойм дейм, баягы туура максат коюш керек го депчи. Баары бир эле жылыш качан болот? Туура максат коюш керек. Баягы тиги жана космос деп айтып кетип атпаймынбы? Баягы бир ишке ашпаган нерсени айтпаш керек, аны эмне кереги бар, чынын айтканда. Бирок бул ишке аша турган нерсе. Бара алдыда окурмандардын астында, тиги китепканачылардын астында ошо эң чоң максат ошол да. Жакшы жаңылыкты айттыңыз, жакшы кеп салып бердиңиз. Чын эле бүгүнкү заманга ылайыктуу бизде өсүш керек экендигин аңдап билген үчүн мына ушул бирдиктүү бир системаны, бир долбоорду ишке алып чыгып атат болушуңуздар керек. Анан бир мисал айткым келет. Мен дагы ошол түстүү китеп, бүгүнкү китептин чыгып аткан жөнүндө кеп салбадыңызбы? Анан көчөдөн бир китептерди көрүп калдым сатылып аткан. Мен да кыйып өтпөйм. Анан небереме деп чөнтөгүмө карасам, аз эле тыйыным бар экен. Ошол тыйынга китеп сатып бардым. Анан көп анча караган жок да. Мен өзүм алгандан кийин деле барактап көрсөм, сүрөттөрү бозомтук, кагаздары жука. Бир 2-3 күндөн кийин эле сиңдим бир жакшы китеп алып келди, орус тилинде экен китеп. Анан ал китепте сүрөт ушунчалык кооз, анан ушунчалык мындай даана берилген, жазуулары да бир башка. Анан эң негизгиси ошол китептин бетинде нота менен музыкалар коюлган экен. Анан мен алып келген китеп калып калды да. Анан мен айтпаймынбы, кара мына балдардын аң сезимин өстүрүүгө бат эле экен депчи. Анан ошол эмени нотаны өзү басат. Анан китептин ичиндеги сүрөттөрдү тааныйт.
кадимкидей. А мен алып келген китепти чын эле салыштырып көрсөм, бозомту күндө көпкө чейин туруп калат го, бир кийим ошондо өңөчүп кеткендей да. Анан ал китепти эмне болсо дагы деп мен катып койдум, бул биринчи алынган китеп балам үчүн деп. Анан сиңдим айтат, эже караңызчы, ушул эле жерде дейт, баланы канча нерсеге музыкага тарбиялап атат, сүрөткө тарбиялап атат. Мунун этикасы канча, кичинекей эле баланы көп нерсеге Анан ошол китепти колдон түшүрбөйбүз. Күлүп калам, мен мындай кымбат китепти дагы алып бериш керек экен. Ошон үчүн жана китептердин чыгышы боюнча берген суроом ушул болду да. Чын эле сиз айткандай заманга ылайыктуу китептер, заманга ылайыктуу ошол теманы дагы тандай билишибиз керек. Биздин балдар үчүн жазуучуларыбыз жок эмес, эми бар, бирок ошентсе дагы бүгүнкү заманды доорду үндөш керек. Анан бүгүн эфирге чакырганыбыз ушунча жылдан бери эмгегиңиз өтө чоң. Китепканаларды бир эле ушул китепкана эмес, деги региондогу китепканачылар дагы көбүрөөк ыраазы болуп, биздин китепке болгон сүйүүбүздү ошол учурда эле китепканалардын иштеп кетишине Роза Калыеванын эмгеги чоң деген өздөрүнүн баасын берет. Биз дагы ошол бааны бергибиз келет. Эже, сизге ийгилик каалайлы. Мынчалык бир жакшы маалыматтарды бердиңиз, жаңылануу жөнүндө маалымат бердиңиз. Алдыдагы долбоор жөнүндө маалымат берип атабыз. Бир гана ийгилик эже, сизге күч кубат. Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, биз Шашкедеги Дил маеги уктуруусун ушу менен аяктайбыз. Бүгүнкү келген мейманыбызды дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Касмалы Байеленов атындагы Балдар жана жаштар китепканасынын директору Султангазиева Роза болду. Программаны мен Чынара Айтогул алып бардым. Режиссердук пультта Жырга Ламанова кызмат кылды. Биз уктурууну Залина Касымованын аткаруусундагы Ашыкенин кайрыктары аттуу чыгарма менен жыйынтыктайбыз.